Assalomu alaykum. Brand Media YouTube kanalының көршілері, саламатсыздарбы? Бүгін мен сіздерге дагы абдан маанилүү, пайдалуу нерсени көрсөтөм. Андыктан каналдын аягына чейин көрүңүздөр. Биз менен бирге болуңуздар, жаңы көрүп аткандар катталып коюңуздар. Туугандар, бүгүн мен сіздерге инкубация тууралуу дагы кошумча маалымат, андан сырткары инкубацияга жумурткаларды кандай туура салуу керек, же болбосо инкубация учурундагы процесстерди кандай кармаш керек. Ошол жөнүндө бир аз маалымат берем. Андыктан биздин YouTube каналды аяга чейин көрүңүздөр. Кызыктуу маалыматтар, сонун маалыматтар бар. Андан сырткары бизде жаңылык туугандар, буюрса мен моундай стабилизатор алдым. Каналды өнүктүрүш үчүн, сиздерге сапаттуу кызмат көрсөтүш үчүн ушундай стабилизатор алдым. Мага каалоо тилек айтып койсоңуздар, мен абдан кубанычта болом. Комментарийге өзүңүздөрдүн сунуш ой пикириңиздерди калтырыңыздар, лайктан басыңыздар аябай. Сиздердин ар бир лайкыңыздар мен үчүн абдан маанилүү. Туугандар, бүгүн буюрса мына инкубациянын бүгүн 18 күнү, мына өзүңүздөр көрүп тургандай 18 күнү, буюрса эртең 19 күн болот. Анан бул жерде автоматически автоповорот токтойт бул аппаратта. Башка аппараттарда эле ошондой болсо керек, билбедим. Анан бул инкубацияны кандай туура кылуу керек? Инкубацияны 19 күндө бул жерде мына өзүңүздөр көргөндөй 19 күн болгондо бул автоматически токтойт. Анан бул жерде влажностьтун немеси көрсөтүп турат, датчиги. А бул жакта эме бул сразу 70 болот автоматически. Буга эчтеке кылбайм, мен башка аппараттарга окшоп жылдырып, настройкалап олтурбайм. Бул автоматикалык түрдө влажность көтөрүлөт. Көтөрүлгөндө температура дагы бир аз көтөрүлөт. Ошол бойдон калат. Андан эмне кылыш керек? 19 күнү туугандар, сиздер бул жерде автоповороту токтотуп туруп, любой эле аппаратта. Анан бир аз жылуу сууга, ылымылык болсун, көп ыстык болбосун, марганцовкадан аз-маз салып коесуздар. Суудун түсүнү кичине кызартканга эле. Анан ошону ар 3 саат, 4 саат сайын жөжөлөр чыгып баштаганга чейин сиздер чачып турушуңуздар керек. Жанагы айнек жуугучтар барго, брызгиватель, ошону менен чачып турасыздар. Себеби влажность жогору болуш керек. Анткени 19 күндөн баштап жөжөлөр уже жетилип чыгууну баштайт. Ошондуктан мына скорлупасы, сыртындагы кабыгы булар жарылып, жарылганга оңой болуш үчүн суудан ошондой себеп турасыздар. Марганцовканын секрети эмне себептен? Марганцовка мага ушул заводдун директору, бул чоң фермер болгон экен, Александр Шадрухин деген орус. Ошол мага айтты, марганцовканын себеби микробторду өлтүрөт. Мына жумуртканын кабыгында микроб, вирус, ушундай жаман нерселерди өлтүрүп, дезинфекция болот деп атат да, мындайча айтканда. Ошондой кылып септеп мага ошол настройкалы ошол үйрөткөн да, ошондой ыкмаларды, дагы көп секреттерди үйрөтүп турат. Анан ошондуктан мен ошол эле тажрыйбаны мен сиздер менен бөлүшүп атам. Балким башка метод, антисептик же болбосо уксус колдонгондор бардыр, мен аны билбейм. Мен өзүмдүн методумду айтып атам. Анан туугандар, бул жерде бул аппаратта мындай өзгөчөлүгү, мына ушундай датчик бар. Бул көп аппараттарда жок. Жалган айтып атсам 90% аппаратта жок. Мен ушул аппаратты, мен ушундан өзгөчөлүгү үчүн ушул аппаратты тандагам. Себеби башка аппараттарда, мисалы үчүн бул жерде көрүп атасыздар. Азыр. Так, бул жерде мына 37,4. Бул мына өз совпадать этиш керек да, мына жумуртканын температурасы азыр мына көрсөтүп аткан. А бул аппараттын ичиндеги температура. Көрдүңүздөр, бир аз айырма бар. Ошондуктан экөө дал келиш керек. Бул аппарат ошол дал келтирет да, бардык температураны 0,00 карма берет. Көрдүңүздөр, бул жерде 1% кичине ойнойт, плюс-минус. Ал эчтекени чечпейт. Ошондуктан температурага сөзсүз маани бериш керек туугандар. Көпчүлүктөн суроо берип атасыздар. Мага жөжөлөрүм чыгайын деп туруп ачылбай калды, өлүп калды, чыкпай калды дегенде. Туугандар, влажность жетпейт. 19 күндөн баштап влажностьту көтөрүңүздөр. 70-75 болсун. 80ге чейин да болсо боло берет. Айрыкча 70, 75, 78ге чейин максимально. Ошол влажностьту кармаңыздар. Андан сырткары дагы эмне? Анан бул жерде мында лоток турат, көрдүңүздөрбү? Сиздердикиде де бардык аппаратта ушундай лотоктор бар. Ошол лотокторду туугандар жөжөлөр чыгып атканда ичинде мында байкасаңыздар майда чаң чыгат. Баягы
сыртындагы баягы жөжөлөрдүн эмеси учуп чыгат, кыл болупчу. Ошолор мына суунун бетин жаап калат. Ал суунун бетин жапканда ал пленка болуп калат. Пленка болгондон кийин влажность көтөрүлбөйт туугандар. Сиз ошого маани бериңиздер. Суу влажность көтөрүлбөйт дагы мына кабыктар катып калат. Анан жөжө ача албай калат, чыга албай калат, жаралбай калат. Ошондуктан сууну дагы тез алмаштырып туруш керек. Ошо именно баягы эме болуп аткан учурда суусун алмаштырыш керек. Мен мисалы үчүн бир күндө бир маал, даже 2 маалда сууларны төгүп, жууп, ичин чайкап, башкадан жылуу, ылым суу куям. Муздак суу куйбаңыздар. Муздак суу куйсаңыздар, эмеңиздер аппараттын ичи сууп кетиши мүмкүн. Ошондуктан жылуу суу куюңуздар. Ушундай нюанстары бар. Анан дагы кошумча бул аппарат кымбат турат. Баасын мен мурдагы видеодо айтпай кетипмин. Москвада, под Москвада баасы 135 000 рубль турат заводдо. Мен сиздерге посредничество болбойм, болгон баасын айтып койдум. Эгерде кызматыңды беребиз, алдыртып бер десеңиздер, алдыртып берем. Жоопкерчиликти алып, анан жок, мага сүйлөшүп бер десеңиздер, сүйлөшүп берем. Өзүңүздөр акчасын төлөп ошол баада эле алып алсаңыздар болот. Ошондой туугандар. Дагы сиздерге бүгүн дагы кандай маалымат? Анан дагы кошумча инкубатор тууралуу. Туугандар, китайский инкубаторлорду, ручной колдо жасалган аппараттарды мен колдонгондор кечирип коюңуздар. Мен андай аппаратты колдонгон эмесмин, бирок көпчүлүгүңүздөр мага WhatsApp'тан жазып атасыздар, ушундай болуп атат, мындай болуп атат деп. Мен ал аппараттарды жамандабайм, болгон ошол аппараттардан көп претензиялар болуп атат. Мен андай аппаратты колдонгон эмесмин, бирок мага мен айткандан эле уже түшүнүктүү болуп атат да. Мен бул аппаратты деле анча мактаган лучший аппарат деп эме кыла албайм. Мен болгон өзүмдөгү практиканы айтам. Анан кечирип коюңуздар, катуу тийсе ошондой аппаратты колдонгондор. Мен сиздерди антиреклама же башка деген оюм жок. Болгон адамдар көп жалоп кылып атат. Ал жерде инструкциясы жок аппаратта. Кандай көрсөтүлгөн, настройкалары жок, кайсы күнү канча поворотто кандай кылыш керек деген жерлерчи. Ошондуктан заводской аппарат алыңыздар, мисалы үчүн. Мага менден албасаңыздар эле мен өзүмдүкүн алды дебейм. Болгону мен сиздерге мен эч кандай алып сатпаймын. Болгону мен сиздерге ошондой аппарат алыңыздар деп эле сунуштап коем. Өзүңүздөр ошондой аппарат алыңыздар. Күйбөңүздөр, акчаңыздарга күйбөңүздөр, мээнетиңиздерге күйбөңүздөр. Мен сиздерге болгон нерсени айтып койтам. Бул жерде буйруса, менде дагы бир аппаратым бар туугандар. Бул мына аппаратым 1500, өзүңүздөр көргөндөй. 1500 штук NBF. Ал жакта азыр дагы көрсөтөм, 750 аппарат. Азыр экинчи аппаратка мен жумурткаларым даяр болуп калды. Уже экинчи аппаратты бүгүн буюрса заправка кылам. Анан ошол көпчүлүк жумуртка салуу боюнча дагы көп суроолорду бересиздер туугандар. Мен ошону кандай эме кылганга мен азыр көрсөтөм. Бул Легорн тооктуку. Анан бул лотокторго, мына мен лотоктор, ар кайсы лоток ар кандай болот туугандар. Мисалы үчүн Адлердин жумурткасы кичинерээк болот. Ага бир 3, 4, 5, 6, 7 штукка чейин айырма берет. Тоджон Легорндардыкы чоңураак болот. Мисалы үчүн мынага 150, кээде 153, кээде 156 ушундай диаметриге карап батат да бир лотокко. Меникиде. Анан мисалы үчүн нормал уперлерде деле ошондой. Жумуртканын көлөмүнө жараша диаметрине жаса плюс-минус болот. Анан мына туугандар, мындай жумуртканы тизесиздер. Азыр мен бул жакта көрсөтөйүн сиздерге. Так. Мына жумуртканы тизгенде мынтип тизесиздер, зигзагообразный кыласыздар. Мына көрдүңүздөрбү? Бир катар тизип чыктыңыздарбы? Экинчи рядты ушул жерден баштайсыздар. Бул мен ушинтип кылам. Эми ким каалагандай кылат, ар ким өзү билет. Мына. Мынтип ар бир жумуртканын үстүнө. Анан бири-бириге мындай стыктар кичине бир жагынан тийип туруш керек. Ошто бул жактагы эме сжимать этиш керек. Кысып калыш керек жумуртканычы. Көп кысып, көп тыгылтып эме кылыштын кереги жок. Анан акыркы ряд болгондон кийин, акыркы ряд мына жерлерде шелдер калат. Көрдүңүздөрбү? Мына мисалы үчүн мына сеткага тийбейт. Ушул жерлерге картондорду саласыздар мына. Как мында мисалы үчүн мына көрдүңүздөрбү? Пеноплекс ушундай картондорду мына тыгып коем. Мына жумуртка шатат этпеш керек да. Мисалы үчүн мынаны алып койсом, азыр мына тырк кыймылдайт. Бул автоповорот болгондо болбой калат. Ошондуктан мүмкүн болушунча этият кылып, ушундай араларга картон кагаздарды эле салып, ушинтип тийбей калган жерлерди бири-бирине тийгизип, этият кылып тизесиздер. Түшүнүктүү болду окшойт. Андан сырткары бул жерде тоджондуку. Буюрса, бул тоджондорубуздан 2 лоток чыкты. 300 салып атабыз. Алдын ала заказ кылсаңыздар болот, бронировать этип койсоңуздар болот. Анан 30 градуста болуш керек, туугандар. Мен азыр буга эме жасай элекмин. Ножка эми жасайын буюрса.
30 градуста болуш керек. Мына уклон 30 градус болуш керек. Мына менин сетканын, лотоктун кыйшык турганы 30 жагы. Азыр меники 30дан бийигирээк, бирок менде азыр пока эме жоктугуна байланыштуу ушундай дубалга эле сөйөп туруп, тизип туруп салып атам. Анан туугандар, жумуртканы жууп салыш керек. Эми ар кайсы кородо ар кандай болот, мисалы үчүн. Эми тоокта бар бир үстүнө жаман кыктар жабышып калышы мүмкүн, башка болуп калышы мүмкүн. Ошондо жууп туруп, жылы ылым сууга жууп, кургатып 2-3 саат. Анан кийин салыңыздар. Анан жууп туруп эле сразу салсаңыздар, туугандар, влажность көп болот дагы. Көп болгондон кийин жумуртка өлөт. Ачылбай калат, инкубацияга жарабай калат, туугандар. Ошондуктан кургатып 2-3 саат комнатный температурада. Анан кийин аппаратты жандырыңыздар заранее. Аппарат өзүнүн температурасына, влажности бар жок калыбына келсин. Андан кийин жумуртка эгер кыштын күнү суук жерлерде болсо, өзүнүн калыбына келсин. То есть өзүнүн комнатный температурага келсин. Андан кийин саласыздар. Андан дагы бир нюанс, туугандар. Эгерде сиздер тоокканаңыздарда айрыкча мына жаңы баштап аткандар эме кылып коюңуздар, эске алыңыздар мен айткан нерселерди. Бул менин тажрыйбам дагы. Балки менден 10 жыл, 20 жылдан бери багып жүргөндөр бардыр. Мен катачылыктар болсо кечирим сурайм. Бул мен өзүм колдонгон эле нерсени айтып атам. Эгер мен катачылык болсо комментарийге жазыңыздар, туугандар. Мен туура эмес айтсам, сиздер оңдоп коюңуздар, бири-бирибизге пайдабыз тийсин. Жумуртканы салганда корого кирдиңиздер, жумуртканы алдыңыздар. Алганыңыздарда мындай лотокторго алыңыздар. Мына мисалы үчүн мына жумуртка болсо, жумуртканын уч жагыны астыга кылып саласыздар. Ушуну маани бериңиздер. Мына астыга кылып салыш керек. Мына көрдүңүздөрбү? Учу жагыны астыга кылып саласыздар. Учуну астыга кылып, томток жагыны, тупик жагыны өдөсүнө саласыздар. Анан лотокко салыңыздар. Анан мынантип шатать этип, кыймылдатып эме кылсаңыздар болбой калат. Ичинде бир кичинекей бир тамыр болот, ошол үзүлсө болду. Бул уже инкубацияга жарабай калат. Жегенге болот, инкубацияга жарабай калат. Анан башка жака жөнөткөндө кандай кылабыз дегендерге, ар бир жумуртканы кадимки эле магазиндеги салфеткалар бар. Ошол салфеткага ар бирине мен жекече, мисалы үчүн, бул жерге коюп туруп, анан үстүнө ар бир жумуртканы ар бир ячейкага мынантип салып чыгам. Себеби жумуртка салгандан кийин, мисалы үчүн, мына азыр бошто, мына көрдүңүздөрбү? Салфетка салгандан кийин бул көтөрүлөт дагы. Салфетка уже амортизация берет, бири-бириге тийбейт, былкылдабай кетет, кыймылдабай. Ошондуктан ошондой ыкмада салыңыздар. Коробкага салып атканда дагы мен астына 2 см, 3-4 см чейин жумуртканын көлөмү, баягы объемуна жараша мен опилкадан салып туруп, андан кийин үстүгө ушул лотокторду коюп, мүмкүн болсо араларына дагы туалеттин бумагадан коюп, бири-биринин үстүгө кийгизип кылсаңыздар, андан да сонун болот. Ошондой, туугандар. Ошонтип саласыздар да, бетине дагы опилкадан салып туруп, курук опилкадан салып, үстүнө картон кагаздардан коюп, андан кийин жөнөтө турган жагыңыздарга жөнөтсөңүздөр болот. Азыр мен сиздерге мына бул аппаратым чоңу, бул азыр сиздерге мен кичинесин көрсөтөм. Мен экөөнү алганмын, бирин толтурганда бирин экиге алмаштырып кете берем. Азыр мен сиздерге анан 19-күндө мен эртең уже буларды буйруса, азыр канча саат калыптыр? Бул мына жерде сааты дагы бар. Мына көрүп атасыздар, саат 18-күн 13 саат 6 мүнөт болду. Мына уже секундасыга чейин. Мына 19 дагы 11 сааттан кийин болду. 19-күн өтөт дагы автоматически токтойт. Токтогондон кийин мен бул лотокты турлайм дагы, анан бул жерде мына датчикти алып, өдөгө алып, анан үстүңкү сетканы жаап коем. Үстүңкү сетканын крышкасы бар, ушундай эле сетканы жаап коем, болду. Андан чыкпайт. Чыкпайт дегеним, жөжөлөр ачылганда чыкпайт. Анан неоплодторду алып таштайсыздар. Неоплод дегени бул жанагындай ичинде жөжөсү жок. Фонарик менен жумурткага жандырсаңыздар, жумуртка сапсары болуп жарыктык көрүнгөн болсо, ал жумуртка уже брак болбойт. Эгерде кара болуп жарыктык көрүнбөсө, значит анын ичинде жөжө бар. Ошону эске алып коюңуздар. Ошондой. Анан кийин бул жакта лотокторду жабасыздар. Көбүрөөк лоток кошумча коесуздар, эгер влажностьтар жетпесе. Влажность көбүрөөк болгону жакшы. Үстүнө сетка коюңуздар, сөзсүз түрдө. Себеби жөжөлөр чыгып кетиши мүмкүн. Башка аппараттарда эле ошондой. Суунун бетин сөзсүз түрдө сетка, темир сетка менен жабыш керек, жөжөлөр чыкпаш үчүн. Азыр мен сизге наркы аппаратымды көрсөтөм. Мен менен бирге болуп туруңуздар. Мына бул экинчи аппаратым, туугандар. Бул кичине, баягынын жарымы. Бул 750 деп атат буга. Профессиональный, ошол эле фирманын, ошол буюрса буга бүгүн заправка кылам иншалла. Бул жака 5 лоток батат. 150дөн 750 жумуртка батат.
ошонун эле копиясы. Мына ушундай аппарат. Мунун деле ушундай датчиги бар. Ошондой. Бул сонун аппарат. Мага жаккан. Биринчи ушуну алганмын. Кийин бул кичинелик кылып, анан чоңун алганмын. Экөөнү тең иштетем азыр. Экөөнү тең иштетем. Анан мунун деле ошондой датчик копиясы. Болгону кичине көлөмдө. Бул аппараттын чоңун алсаңыздар арзан түшөт негизи. Басы кымбат, бирок өзүнүн акташ тез болот. Чем кичинелерге караганда. Анан баягында мен айтканым, мына мисалы үчүн мен мындай идиш алып келип койгом. Ушуга мына азыр деле мына көрдүңүздөр, кызарып турат, марганцовканын эмеси бар. Буну жууп, ичин жууганда деле ушуну менен дезинфекциялап коем акырында. Акырында дезинфекциялап коем. Болду ушуну менен. Бүттү. Мына идиштери булар ошол влажность көп болуш үчүн ушул идиштерди көбүрөөк колдоном. Ошол туугандар, сиздер менен Мекендеш медиа болду. Буюрса, эми жакында каналдын атын өзгөртөбүз туугандар. Мындан дагы сиздерге чоңураак, дагында сапаттуу, пайдалуу башка видеолор тууралуу темада сиздерге жакшы видеолор чыгарып турам. Дагы кандай видеолорду көргүңүздөр келет, комментарийге калтырып коюңуздар. Сөзсүз түрдө лайк басып, бөлүшүп коюңуздар. Сиздер менен Мекендеш медиа YouTube каналы болду. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.